Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Сабагыбызды кайрадан улантабыз. Алгач суроону окуп чыгабыз. Кээ бир сөздөрдүн кыргызча котормаларын айтып кетейин. Зара тигинде, to эки, open ачык, beakers стакандар, that contain толтурулган, equal бирдей, masses массадагы, sodium hydroxide натрий гидроксиди and жана hydrochloric acid туз кислотасы separately өз-өзүнчө when качан ammonium chloride аммонийдин хлориди added кошулганда to the container containing камтыган толтурулган sodium hydroxide натрий гидроксиди how many grams канча грамм magnesium carbonate магнийдин карбонаты must be added кошулуу керек to the other container экинчи контейнерге containing толтурулган hydrochloric acid туз кислотасы in order to provide equilibrium тең салмакка келтирүү үчүн again кайрадан дагы тең салмактуу таразада 2 стакан бар. 2 стаканда биринде натрий гидроксиди, экинчисинде туз кислотасы бар. 10 грамм аммонийдин хлориди натрий гидроксиди камтыган стаканга кошулганда анын массасы албетте өзгөрөт. Экинчи контейнерди тең салмактуу абалга алып келүү үчүн туз кислотасы кошулган канча грамм магнийдин карбонатын кошуу керек? Мен ойлойм, суроо баарыбызга түшүнүктүү болду деп. Тараза бар. Биринчи стакан болсун. First. Буга натрийдин гидроксиди толтурулган болсун. Экинчи стакан. Second. Буга туз кислотасы толтурулган болсун. Мунун массасы M1. Мунку M2. M1 барабар M2 жалпы M'ге экөө тең бирдей массада болгон үчүн M'ге барабар дейли. Биринчи стаканга натрийдин гидроксиди толтурулган 10 грамм аммонийдин хлориди. 10 грамм аммонийдин хлориди. Албетте бул 10 грамм кошулгандан кийин оор болот дагы. Төмөн карай басат. Бул көтөрүлөт. Кайра тең салмактуу абалга алып келүү үчүн бул жака канча грамм магнийдин карбонатын кошуу керек? Берилди. Аммонийдин хлоридинин массасы 10 грамм. Магнийдин карбонатынын массасын табуу керек. Чыгаруу solution. Эң алгач биринчи стакандагы процессти карап көрөлү. First beaker. Натрийдин гидроксиди менен аммонийдин хлориди реакцияга кирет.
натрийдин хлориди жана аммиак газы жана суу пайда болот. Реакция тең салмактуу абалда. Аммонийдин хлоридинин массасы белгилүү. Бул жерде аммиак газы учуп чыккандыктан анын массасын эсептөөбүз зарыл. Аммонийдин хлоридинин массасы белгилүү. Демек, анын молун эсептесек болот. Молун эсептөө үчүн малярдык массасын билүү керек. Аммонийдин хлоридинин барабар 14 грамм моль кошулган 4 көбөйтөбүз 1 грамм моль кошулган 35,5 грамм моль. Эсептесек барабар 14 кошулган 4 кошулган 35,5 барабар 53,5 грамм моль. Аммонийдин хлоридинин молун эсептейбиз. Массасы 10 грамм бөлөбүз 53,5 грамм моль. Эсептесек 10 бөлөбүз 53,5 барабар 0,187 моль. 0,187 моль. Демек, аммонийдин хлоридинин молу 0,187 моль. Коэффициенттер 1/1 болгондуктан мындан да 0,187 моль аммиак газы пайда болот. Аммиак газынын массасын эсептей турган болсок, М барабар N көбөйтүлгөн чоң М. Аммиактын малярдык массасы 14 грамм моль кошулган 3 грамм моль барабар 17 грамм моль. Бул жерден 0,187 моль пайда болгон. Көбөйтөбүз 17 грамм моль. Барабар көбөйтөбүз 17 3,18 грамм пайда болуптур. 3,18 грамм. Демек, биринчи стакандын массасы кандай өзгөрдү? М1 бикер 1 барабар башында М грамм натрий гидроксиди бар болчу. Ага 10 грамм аммонийдин хлориди кошулду. Бирок 3,18 грамм аммиак газы учуп чыгып кетти. Барабар калькулятор менен эсептесек 10 минус 18 барабар 6,182 грамм. М кошулган 6,182 грамм. Эми экинчи стаканды карайлы. Тең салмактуу абалга келтирүү үчүн биз X грамм магнийдин карбонатын коштук дейли. Анда экинчи стакандагы процессти карап көрсөк. Second beaker. Реакцияны жазабыз. Магнийдин карбонаты кошулган туз кислотасы. Бул жерден магнийдин хлориди карбон диоксид газы учуп чыгып кетет жана суу пайда болот.
реакцияны теңдөө үчүн бул жака 2-ни жазсак, реакциябыз теңделет. Биз x грамм магнийдин карбонатын кошконубуз үчүн анын молун эсептейбиз. Молун эсептөө үчүн малярдык массасын билүүбүз керек. М барабар. Мезгилдик системадан карасак, магнийдики 24 грамм моль кошулган, көмүртектики 12 грамм моль кошулган, 3 көбөйтөбүз 16 грамм моль. Барабар 48, 48ге 12-ни кошсок 60, 24 кошсок 84 грамм моль. Магнийдин карбонатынын молун эсептейбиз. N магнийдин карбонаты барабар x грамм бөлөбүз 84 грамм моль барабар x бөлүнгөн 84 моль. Демек, реакцияга x бөлүнгөн 84 моль магнийдин карбонаты реакцияга кирген. Пайда болгон газ коэффициенттери 1ге 1 болгондуктан x бөлүнгөн 84 пайда болот. Анын массасын эсептей турган болсок, масса учуп чыгып кеткен көмүр кычкыл газынын барабар моль көбөйтүлгөн m. M көмүр кычкыл газынын малярдык массасы 12 грамм моль кошулган, 2 көбөйтөбүз 16 грамм моль барабар 32, 12-ни кошсок 44 грамм моль. M 2 барабар x бөлүнгөн 84 моль көбөйтөбүз 44 грамм моль. Мольдар кыскарса барабар 44 x бөлүнгөн 84 грамм. Демек, ушунча грамм газ учуп чыгып кеткен. Экинчи стакандагы массанын өзгөрүүсүн карасак, M2 beaker 2 барабар алгач m грамм туз кислотасы бар болчу, ага x грамм магнийдин карбонаты кошулду жана 44x бөлүнгөн 84 грамм көмүр кычкыл газы учуп чыгып кетти. Барабар x'тарды жалпы бөлүмгө, орток бөлүмгө алып келсек, 84x минус 44x бөлүнгөн 84. M2 beaker 2 барабар m кошулган 84-төн 44-тү кемитсек 40x бөлүнгөн 80. Биздин таразабыз тең салмактуу абалга келди. Демек, эки жактын тең массасы бирдей. M1 барабар M2. M1 барабар M2. Биздин M1 эмнеге барабар болчу? Биздин M1 M кошулган 6,82ге. M кошулган 6,82. M2 болсо M кошулган 40x бөлүнгөн 84. M'дер кетет. Демек, алты бүтүн 82 барабар 40 бөлүн x бөлүнгөн 84. 40x барабар бул жака көбөйтсөк 6,82 көбөйтөбүз 84 барабар 572,88. 572,88. X'ти эсептесек бөлөбүз 40.
Барабар. 14,322. 14,322. Демек, тең салмактуу абалга келтирүү үчүн 14,32 грамм туз керек экен. Жообу 14,322 грамм магнийдин карбонатын кошсок, биздин тараза тең салмактуу абалга кайра келет. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.